Жакшылыкты бөлүшкөн сайын ал көбөйүп турат дейт эмеспи, урматтуу замандаштар? Жакшы нерсебизди, жакшы сөздөрүбүздү, жакшы жылуу маанайыбызды ар дайым бөлүшүүгө биз даярбыз. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Бардык биздин көрөрмандарга, күйөрмандарга, жалпы биздин жашоочуларга, Кыргызстандагы мекендештерибизге, замандаштарыбызга чоң саламдарды жолдойбуз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бул убакыттарда сиздер менен мен Айпер Адамкулова учурашып жатам, алпарачылык кызматта болом. Бүгүнкү 2 саатты биз менен бирге өткөрүңүздөр дейли, урматтуу көрүүчүлөр. Таң негизи сонун атат. Ошол нерсени бая таңды жакшы баштоо үчүн адам баласында жакшы ойлонуу менен туруш керек экен да. Ошондуктан бул таңдагы сиз үчүн эң сонун болсун жана бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү башталсын дейли. Биз программабызды баштайлы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан жана жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул саатта ким келди деген суроо менен көпчүлүк кызыгуу менен күтүп отурат болуш керек. Бизде ырчы аткаруучу Бермет Жакутбекова бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Кош келиңиз, Бермет. Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат. Эл журт менен амандашабыз анда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Барыңыздарга көңүлдүү маанай каалайм. Кутман таңыңыздар менен эфир буйруса жакшы маанайда жакшы ырларды тартуулайм деп турам. Биз аябай күтүп атабыз сизди. Бул учурга чейин келем деп жүрүп келе албай аттыңыз, Аябай кол бошобой жүрөт окшойт күздө, Ооба, меники көбүнчө кыш деле келип калды, бирок эми баягы сезон болбой калды го бизде. Сезон, мен чынын айтканда мында азыр тойго деле көп чыкпай элемин. Болгону ошол үйдө азыр мен үй бүлөлүү адаммын, 2 кызым бар, ошолор менен эле биздин график дагы башкача да. Анан иске дагы келем деп коюп эле шарт болбой калып. Кечирим сурайм дагы бир жолу. Келгениңизге чоң рахмат. Бүгүн ошол баягы көптөн күткөн эфирде жакшы маанайда өткөрүп алалы. Эмне жаңылыктарыңыз бар? Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Үй бүлөңүздө сырткары ырлар жазылып атабы? Тойлорго чыгып атасыздарбы? Мен азыр учурда ырлардын үстүндө иштей элемин. Буюрса ошол кыздарым кичине чоңоюп калса, анан иштеп баштайм. Азыркы иштеп аткан жумушум Кара Балта шаарында Кайыңдыдагы Панфиловка районунда дом культурасында иштейм. Маданият үйүндө. Ошол жакта эмгектенип жатам. Буюрса бир жакынкы жылдары жакшы ырлар чыгат деген ишеничтемин. Жакшылыктарга чыгып атсаңыз керек. Жакшылыктар болуп калса чыгып турабыз. Мурда студент кезинде аябай көп чыкчумун жакшылыктарга. Убагында жакшы эле иштеп алыптырмын. Азыр эми ошол жан багыш керек болгон да. Ошо ал убакта кандай десем, аябай көрөрмандарым да көп болчу. Бир тойго барганда эле мындай жактырып калып, кайра кийинки тойлордо дагы чакыргандар аябай көп болчу. Азыр ошол жогоруда айтып өткөндөй эле үй бүлөлүк шартма байланыштуу да болуп калды окшойт. Көп тамадалар дагы мындай тойлорго мурдагыдай чакырбай калышты. Азыр эми буюрса чыгармачылык менен кайрадан иштеп, ошо жакшы ырларды жаздырып алсам деген кыргыз элиме ошол чыгармачылыгымды бир аз болсо дагы тартуулагым келет. Негизи ырчылыкка кандай болуп келип калдыңыз эле? Ырчылыкка мен бала кезимден эле кызыгам. Биздин үй бүлөбүз негизи эле таланттуу адамдар. Тай жагымдагы, ата журт жагымдагы бүт эле таланттуу, ырдаган адамдар да. Ошолордун ичинен ошол чыгармачылыкта окуп билим алган мен болдум десем жаңылышпайм. Анткени
окуучулук кезимде дагы 7-классымда эле кыйнап эле комузду үйрөтүп, ошо сен Сары Өзөн чолпондоруна катышасың мектептин атынан деп мамам өзү комуз ойнойт да. Анан ал бирок башка тармакта аркалап калгандыктан медикте медайым. Анан ал ушул кызымды чыгарайын мен чыкпасам дагы деп ошо каршы болушкан эмес. Ошо окуучулук кезинде эле 7-классымда комуз үйрөтүп, мамам шинтемдерин бир 2 эгерди үйрөткөн. Өзү үйдөн эле? Өзү үйдөн элечи. Мамамдын сулух угусу да жакшы. Ошол менен эле мага да үйрөтүп, мектебимдин атын коргоп, ошо Сары Өзөн чолпондорунда өзүмдүн талантымды тартуулап жүрчүмүн. Анан окууну бүткөндөн кийин жогорку билим алуу максатында ошол эле тармакты тандагым келди. Консерватория деп кыялданчымын. Ал бала кезде кыялым мен Гүлнур Сатылганова эжедей ырчоолу эстрада жаатындачы. Анан бул шаарга келгенде эмелер өзгөрүп кетти да. Кандай келип эле ошол комуз жагына тапшырып калдым. Мамам экөөбүз келип элечи. Мамам дагы кой тапшыра берчи, ушул жакка жакшы экен комузга дегенде аябай биринчи эми эски ырларды чертип отуруп калып турбаймынбы депчи, аябай өзүмө көңүлүм толгон жок. Анан барып группалаштарым менен аралашып, алардын ичинде таланттуу эжелерим бар болчу. Комузда эле ушул азыркы заманбап ырларды чертип ойногончу. Анан комузда деле чертсе болуп турбай сонун ырларды көрсө деп кызыгуум пайда болуп, анан ал жакта университетте бул комуз менен гана чектелген жокпуз. Кыргыздын улуттук аспаптары болгон чопочор, темир оз комуз. Ал учурда зав кафедрабыз Манасчы Самат Көчүрбаев агайыбыз болчу. Анан Кутманалы Султанбеков деген дагы өзүмдүн суусамырлык таланттуу агайым бар. Ошол дагы ошол аспаптарды бизге жакшы үйрөтүштү деп айта алам. Ошол менен аралашып калдым. Университетте өзүмдүн устатым, жакшы көргөн азыркы учурда Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын эл ырчысы эстебес тобунун солисткасы Элзар Өскөнбаева эжекемден 5 жыл бою сабак алдым. Ошол кайра деле ошол тандоо берилсе, бул жашоодочу эми кайра жаңы танда кайсы профессияны, кайсы кесипти тандайсың десе деле ушул жакка келмекмин, эч өкүнбөйм деп айта алам да. Бул жактан өзүмө жакшы эле нерсени ала алдым. Болгону азыр ошол бир аз тынык болуп турат деп айтсам болот. Бул чыгармачылык чөйрөдө өз ордумду тапкым келет. Чоң конкурстарга катышып, буюрса. Сөзсүз түрдө ал нерселер болуш керек, жана тилектешпиз ошонун бардыгына. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөргө жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Макул, жакшы чыгармалардан аткарабыз деп келгенден кийин ошо сиз айтып өтпөдүңүзбү жогорудачы. Көп жолу ошого келе албай жүрдүңүз деп сиздерден ошо кечирим суроо иретинде заманыбыздын залкаракыны болгон Замирбек Өсөнбаев атабыздын кечирип коет чыгармасын баштап берейин, Анда сонун болот, кабыл алалы, Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы каалабадым сенден бөлөк ай башканы өчпөй турган төбөлүккө мен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң актаңы баягыңдай бүлчү кайра бажырайып жүрчү кайра баягыңдай эч кайгырбай баягыңдай сүйчү кайра көрүнсө да көзүмө көңүл
жүрсүн деп тагдыр сени энчелептир өзүмө баягыңдай жүрчү кайра бажырайып күлчү кайра баягыңдай эч кайгырбай баягыңдай сүйчү кайра кабыл албай кедиң айткан сөзүмдү канча жолу капа кылдым ай өзүңдү кечир жаным суранарым кечиргин эгер чындап сүйүр болсоң өзүмдү баягыңдай күлчү кайра бажырайып жүрчү кайра баягыңдай эч кайгырбай баягыңдай сүйчү кайра баягыңдай эч кайгырбай баягыңдай сүйчү кайраң эй күлчү кайра Бали, мына ушундай сонун чыгарма, сонун сөздөр менен камтылган, жазылган сонун чыгарма. Баягындай сүйчү кайра деген кандай сонун сөз Кандай сонун сөздөр менен жазылган. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшы маанайда жакшы ыргактар менен биз сапарыбызды алга карай улантабыз. Алдыда дагы да болсо бизде маек уланат, андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Сонун чыгармаларды мына ушундай жеткиликтүү түрдө сиздерге аткарып берет Бермет Жакутбекова бизде кондукта. Эч кайда алыстабай туруңуз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин үй бүлөңүздүн салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми көрсөтүүбүздү улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, биз Кел чай чейли программасында чай үстүндө жакшы маек, жакшы ырлар менен көрсөтүүбүздү уланталы. Катарыбызда болуңуз дейли. Бермет Жакутбекова бизде конокто. Бермет, айтсаңыз, негизи баягы чыгармачыл дүйнөгө келгенден кийин мага жагып калды, кайра эле ушуну тандамакмын деп атпайсызбы? Кичинеңизде башка бир кесипти да ойлонуп көрдүңүз беле? Негизи мен ушундай болом же башка тармакты тандайм деген сыяктуучу. Мисалы, кичинебизде биз билгенден доктор болом же мындай деп айтчу элек го. Азыркыдай кесиптин көп түрлөрү деле жок болчу да. Мен ошо бала чагымдан эле ырга жакынмын деп айтпадымбы? Ошо кичинекейимде эле мен ошо тааныш кошуна эже байкелерге ырдап берип, туугандарыма анын акча мага беришип, ошончо болуп аябай ырдачу экенмин да. Мамамдар айтып калат, өзүмдүн деле эсимде бар. Демек башка ой деле келбептир. Башка деле ой келген эмес. Мектепте окуп жүргөн убагымда деле ошол ыр жаатында дагы өзүм жакшы активдүү катышчымын. Конкурстарга, ошо Сары Өзөн чолпондоруна, андан башка кесипти деле кыялданып ойлонгон убагым болгон эмес. Качан гана окууну бүтүп, алдыда жогорку билим алам деп ошондой ойлонуп калган учурда ОРТ тест тапшырыпчы.
ошондо гана ой келди, эгер укмуш бир жогорку балл алып калсам, анда балким мед жагына тапшырып медайым болом депчи. Бирок ал тармакка аябай кызыгуу деле жок, кызыгуу деле жок да, андан кийин эле. Бул балды жөн кетирбеш керек да депчи. Бул азыркы окуп жаткан, азыркы ошо окууну бүттүм деп айттым го, Бүбүс Рабишин Алиев атындагы Кыргыз мамлекеттик жана маданият университети. Ал жака ошол ойртун деле баллы кереги жок. Болгону ошо күбөлүк менен келип эле өзүңдүн талантыңды көрсөтүп, калыстардын сынынан өтүп, анан ошо өзүбүздүн талантыбыз менен өтө турган окуу жай да. Анан ошондуктан мен эгер жогорку балл алып укмуш болуп кете турган болсом, анан балыңыз канча болду? Медайым болуп кетем депчи. Анан балым деле жакшы болду, 123. Эсимде жок азырчы. Бир эмеден өттү да. Бирок башка деле университетке тапшырган жокмун. Эч жака талондорум ташталган жок. Түз эле ошол консерваториянын эшигин ачып эле келип, анан окуп калдык. Кыздар үчүн мындай оор бул тармакты ээришет го. Сиз эмне дер элеңиз? Ал жагы дагы бар. Ырчы болуш деле бул оңой чөйрө эмес. Бирок антип айтайын десеңиз, ар бир эле кесиптин артында бир түйшүгү жатат да. Оңой кесип жок болуш керек менимчечи. Сүйүп алгандан кийин ошол кыйынчылыгына ошо чыдап, ал илгери дагы ошол бул ырчылык тармакка негизделе ошол айымдарга көбү каршы болчу экен, ата-энелери, мындай угушум боюнчачы. Азыркы замандын жаштары бул өздөрү эле тандаган тармакка тапшырып окуп жатышат болуш керек да, менин оюмчу. Азыр мурдагыдай кыйноо жок, кысым же болбосо бир чектөө жок болуш керек да. Талантты чектеп деле жата албайсыз. Бул талант деген чыга берчү нерсе. Кайсы бир учурда болбосун деле бир өзүңүз деле жашоодон көрүп атат болушуңуз керек. Мындай катылып жаткан таланттар чыгып атпайбы эл арасынан элечи. Ошондуктан ата-энелер деле каршы болбой, ошо өзүнүн каалаган окуу жайына өткөрүп коюшса, бала үчүн бул чоң жетишкендик деп ойлойм да. Анан төшүгү деле бар, албетте. Суукта, ысыкта жүрмөй. Ошо мурдагыдай гастроль деле эмне көрбөсүн деп койчу эле. Ошол сөз эсимде келбей атат, бирок Кудайым айткым келет ошол сөздүчү. Атыстын бир көргөнүн хан көрбөйт эле. Бир көргөнүн мындай төмөн эмеге салыштырат да, аябайчы бул. Эң бийиктеги адам анан эң жөнөкөй адамды салыштырып айтылат го. Эми баягы биз баспаган жер жок, эң сонун жерде да болобуз жана хан көрбөгөн сыйды да көрөбүз депчи. Албетте бул ошол эл дагы азыркы учурда ар кандай да. Мындай кээ бирөө талантты баалай билет, кээ бирөө тескерисинче дегендей. Ошондуктан бул чыгармачылык чөйрө дагы абдан татаал эле. Татаал кишинин сонун. Бир четинен сонун суктангандар көп. Силер эмеңер сонун, дагы эле жүрө бересиңер деп кызыккандар да көп. Бирок артындагы түйшүгү ошончолук эле түйшүк жатат деп айтсак болот да. Өзүңүз кайсыл жердин кызы болосуз? Кайсыл жака турмушка чыктыңыз эле? Өзүңүз жөнүндө айта кетиңизчи. Мен өзүм ошол Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун Сусамыр айылында жарык дүйнөгө келгем. Сусамырдын соогуна бышкан кызмын. 11 жыл бою ошол жакта ата-энемдин кучагында, айылымда билим алып, анан ошол Борбор калаабызга келип билим алып калдым. Окуумду 5 жыл бүткөн соң 1 жыл ошол чыгармачылыгым менен иштеп жүрдүм. Андан кийин эле азыркы жолдошум менен таанышып калып, жолдошум дагы спортсмен. Мен чөйрөмдү жакшы эле түшүнөт. Өзү дагы ырга жакын. Кээде ырдап коет. Эми токтогулдук да. Токтогулдуктун ар бири ырчы деп айтылат го. Токтогулдук болсо түшүнүктүү. Токтогулдун кулуну. Ошол мен чыгармачылыгыма эч кандай каршылык көрсөткөн эмес.
азыр да колдоп турат, колдон келсе ошол чыкпайсыңбы, эмне жатасың, мен барда ютубка чыгып өзүң каналыңды ачпайсыңбы деген сыяктуучу. Анан жакшылыктарга деле өзү алып барып келип, жумушума чейин алып барып келип, жакшы колдоо, жакшы да буюрса. Эң сонун экен. Ошол нерсени эми колдонушуңуз керек экен өзүңүз, Колдонушум керек, мен убактым отуруп атат да окшойм да. Азыр эми балдарыңыз кичинекей болуп, ошол нерсе болот. Бул жака тартсам, бул жака жетишпей, ушундай да. Ооба, айымдар жакшы түшүнөт болуш керек. Бул учур өтөт да, бирок балдар чоңойот дегенден кийин өзүңүз айткандай бир сонун доор келет болуш керек. Ошол доор келсинчи деп койбойм. Буюрса, ошол. Жалаң чыгармачылык үчүн иштеп, баардыгы жайында болуп, балдар өзү менен өзү болуп дегендей. Бул нерсе болот, Кудай буйрса. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөр үчүн дагы чыгармаларды аткаралы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда ошол таластан чыккан булбулду ким билбейт, Атай кургурду деп, Атай Огунбаев атабыздын ушул репертуарында ошолор жүрөт, жаштарга дегенчи. Ошолорун жакшы көрөм. Эми колдон келишинче аткарып берейин. Сонун болот. Сүйөт күлдүрдү, мұңайым қанады құштай үндірді. Урала басып сырдашқан ай, мұндайым қачқан жырға. Күндүрдің ай, күндүрдің ой, күндүрдің ай, ай. Ойноп бир гана күлгөндө жаштарды жүрөбү. Оюмда сырымды айтсам деп ал жаштын ошондо болот. Тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай, ай. Айраны ғана кенен қымыз мол, малды бір ғана данды дей жеребіз. Жигити шайыр қыз алтына ошол Котманды қырғыз. Elimiz ay, elimiz oy, elimiz ay, ay. Жигити шайыр кыз алтына ошол Котманды кыргыз. Элибиз ай, элибиз ой, элибиз ай, ай. Эң сонун мына ушундай чыгарма болду. Бир бет айтсаңыз, негизи комуз менен ырдоо өзүнчө бул сыймык болуш керек, аны күйлөнтүп даярдануу мен үчүн абдан кызык да. Мисалы ырчылардын комуз көтөрүп ырдап жүрүүсү. Канча 7-классымда үйрөнгөм дедиңиз,
ооба 7 классында алгач комузду колго алгам. Аны ал Элиза учурда Рыскунбаевадан сабак алдыңыз. эң алгачкы комуздагы устатым, азыр дагы баса белгилеп айта кетейин, ар бир эфирде айтып жүрөм да. Өзүмдүн алгачкы устатым комуздан апам, мамам. Өзү отуруп алып, ошол кол менен мындай басылат деп үйрөтүп, эки чыгарма үйрөткөн. Андан тышкары дагы комуз иримине баргам мектептен. Ал жактан да бир аз башталгыч күүлөрдү үйрөнүп, Гербезем деген сыяктуу. Жаштар маршы деген күүлөрдү үйрөнгөм. Анан бул жака келип, ошо Элиза Рыскунбаева устатыман уладым. Ошол комуз багытын. Көп эле кызыгат комуз черткенгечи, комуз менен ырдаганда үйрөтпөйсүзбү деп, анан бул деле татаал нерсе. Ал үчүн уга билиш керек, слух деген болушу керек. Мен дагы жаңы келгенде ошол менде уга билүү деген мындай жокко эсе болчу экен да. Начар да. Мамам экөөбүз келип ошол текшерип көрүп атат слухтардычы кандай угалат деп, анан бир агайга кирдик университеттен. Эми ар бир эшикти ачып жүрөбүз да, анан кел текшерип берейин сени деп, анан агай ритмдерди мынтип уруп берип атат да, ручка менен. Азыр ушул жерден уланталы, маекти. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үлгүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдандын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми программабызды улантсак, биз жогоруда сонун маекти токтотуп койгонбуз. Кайсыл жеринде эмне болду, кызык боюнча калды. Азыр бир минут ошону уланта берсек, агайыңыз келди, кандай кылып сиздин слухуңузду текшерди эле? Ошол слухум текшерип атат да, эмелерди урчукасын алып алган, уруп ритмдердичи, ошону текшерет да, музыкалык багыттачы. Анан мен турам, кайталай албайчы, унутуп калам да. Анан мамам тияктан туруп, ай кыз, мындай болуп атпайбы, сен эмне окуп айтасың депчи. Ай, сиз жөнөп туруңуз, же сиз тапшырып атасызбы окууга деп котагайчы. Улгайган эле агай болчу. Анан мамам ары жакта отуруп чыдабай кетип атат да. Көрсө ошол келгенде менде ошол уга билүү жокко эсе болчу экен чындыгындачы. Анан ал күнү ошентип мени сен ошол комуз багытына ылайыктуу экенсиң, дастанчы болот окшойсуң, ошол агайыңа жазып коеюн, Самат Көчөрбаев агайың менен сүйлөшүп ал деп ошол жака бөлүп койду агайчы. Анан эле кеттик. Анан ошентип студенттик күндөр башталды. Комузду баягындай мен өзүмдүн эле эки чыгарманы билем, эми аз элечи. Анан ошолор менен экзаменден өттүм. Даярданып да кошумча сабак алдык, ал жактан атайын мугалимдер бар болчу. Ошо экзаменге чейин ал жактан даярдандык, чыгармаларды бышырып, 2-3 чыгарманычы. Анда деле ошол уга билүүм кичине начар эле болчу экен. Анан жатаканада группалаштарым менен чогуу отурдук. Ал жакта комуздан жакшы чертип келгендер да бар болчу арабыздачы, эми мага салыштырмалуу өздөрү ошол слухка салып эле чыгармаларды ойногон. Анан алар даярданып башташты. Эжелерибиз бөлүп берген чыгармаларын алып уже даярданып башташты аларчы. Анан менде баягы эле маселе ошого эле келип такалып калгам. Мындай колго карап көнүп калып турдум да, ким көрсөтүп берет деп эле. Анан улам группалашымды тажаттым окшойт. Анан аягында ошо токтогулдук группалашым болчу, Илгиза деген. Бемасыңды слух деген вообще өлүп калган го деп салып атпайбы. Бул сөз мага аябай катуу тийип кетти, азыркы күнгө чейин эсимде да. Деп ошондо аябай намыстандым окшойт. Анан өзүм колума отуруп алып, аракет кылып чыгарып, көрсө болот экен, изденсечи. Ошондо бир чыгарманы чыгаргам, Жүрөк сыры деген. Ошондон баштап эле анан
уланды. Ар бир чыгарманы өзүм уга билип эле бул жактан таап издепчи. Негизи ошол уга билүү дагы керек. Группалашыңызга кийин айттыңызбы, ушинтип айттың эле деп? Айтып тамашалап күлүп калчумун, азыр унутуп калбасачы. Азыр мени көрсө эстейт болуш керек. Аябай тажаткан окшойм. Кээде баягы катуу сөз адамды шыктандырат го, Ооба, ошол жагы. Сен мага ушинтип айткандан кийин баштадым эле депчи баягы. Эгер айтпасам да жүрө бермек окшойм да, дагы деле көрсөтүп койчу депчи. Эми кечире көсмөк, бирок ошол сөзү мен ошол комуздан өзүм изденип, өзүм ойной билүүмө себеп түрткү болуптур да. Эң сонун. Жакшы. Келгиз анда дагы бир чыгарма болсун сизден. Дагы бир чыгарма суранып алалы, анткени баягы биздин көрүүчүлөр ырларды жакшы көрүшөт дегендей, анан мага да жагып атат сиздин ырларыңыз. Кайсыл чыгарманы аткарып жатасыз? Чоң рахмат. Кандай чыгармада аткарып берсем экен? Келиңиздер анда ошол Асан Калый Керимбаев атабыздын Мендеги ыйык махабат деп ошол сүйүү темасында дагы сонун чыгарма, жерден кени тургандай, мойнумдагы ыйык аят тумардай. Көкүрөккө сыймык толуп караймын, кыйналып жакшы бир үй кургандай. Көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Айбаттанам көлдө сүзгөн кулардай. Таттуу сайрап элжиретип сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Таң алдында үн алышкан улардай. Анан аман жүргөн караның, мен сен үчүн таң тапырдайм сүйүмдү. Мен сен үчүн таң тапырдайм сүйүмдү. Сенин канаң аман жүргөн караның, мен сен үчүн таң тапырдайм сүйүмдү. Мына ушундай сонун чыгарма Асан Калый Керимбаевдин Мендеги ыйык махабат деген чыгармасын Вермет Жакутбекованын аткаруусунда уга алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Вермет, сизден сурагым келип атат. 2 кызым бар деп калдыңыз. Бала бул ар бир ата эне үчүн өзгөчө да. Бала жөнүндө айтып бериңизчи, эмне экен негизи эле? Бала деген бул бакыт деп айткан сөзгө мен толугу менен кошулуп калдым. Эми студент кезде баягы өзүң эле жоопкерчилик менен жүрсөң, жеке гана өзүңдүн жашооң, кызыкчылыгың болсо, азыркы учурда мындай ой жүгүртүүң, максатың дагы башка болуп калат экен. Кой ушул балдарым үчүн, кыздарым үчүн жашашым керек деп маамурда айтса, ошол сөздөргө маани бербептирмин. Ооруганымды билгизбей, кой ушул кыздарым үчүн жашайынчы деп аракет кылып, мындай оорутса да бизге билдирбей, ушундай кылчу да маамчы. Анан эне болгондон кийин ошо эненин баркын билет экенсиң, аябай элечи. Ушул түн уйкусун кетирип бизди бакканын айтып калам, мам, кантип бизди бактыңыз эле 3 кыз мындай. Эжем экөөсү да, анан кийин 4 жылдан кийин сиңдим бар да. Ошондо деле мындай уда болуп атпайлыбы? Анан мама айтып калат, жок, ал учурда балдарымдай
токтоо кандай мындай көп бейбаш эмес. Азыркылар аябай мындай энергичный азыркылар, энергичный, агрессивный мындай эме да. Башкача. Өздөрүнүн Өздөрүнүн бербейт. Кыялдары да кичинекей болуп туруп эле мындай. Анан илгерки апаларыбызга таң калып эле бүтпөйм да. Ондон баланы төрөп багып, ошо кандай жетишип мындай ойлонуп дагы мындай оюм жетпейт да дагы. Ал убактагы азыркыдай жалааяктар жок, баарын колго жушкан. Азыркыдай биз мисалы салып коюп жана электрондук бешиктер. Ооба, азыр Кудайга шүгүр экен шартыбызчы. Ошонусу деле. Ошондо дагы бизге түшүгү кыйындай сезилет. Бирок албетте бала бул Кудайдын белеги бизге берген. Ошондуктан буюрса алардын дагы келечегин туура тарбия берип, келечекте мыкты адам кылып тарбиялаш биздин колубузда. Эки кызым бар, Кудайга шүгүр. Азыр ошолор менен үйдө отурган деле бул өзү бакыт да. Анткени билинбей эле убакыт өтөт, алар деле ошондой азыркы биздей болуп уядан уча турган кездер келет. Ошого сагынсак керек, сагынат болушубуз керек. Албетте, сагынабыз да. Ошол азыркы учур деле өзүнчө керемет да. Бизге азыр кыйынчылыктай сезилип атат да, депчи. Колубуз кармалып атат, ишибиз калып атат. Бирок тирүү адамга эч убакта иш бүтпөйт. Ошондуктан бала менен отурган убакыт деле бул өзүнчө бакыт деп айта алам. Кыздарыңыздан байкайсызбы мындай ырдап таланттарын чыгарып калгандарын? Үндөрүнөн байкайм. Кичүү кызым өзгөчө кызыгат. Мен комуз алганда эле бийлеп, келип кармай калып, кызыгуусу аябай жакшы. Үйдөгү апамдар да айтып калат. Ошо кызыбыз ырчы болот окшойт. Мамасын тартып деп үндөр кыйкырганда дагы башкача чыгат да үндөр чанан. Улуу кызым деле байкачымын, бирок кичүү кызыма салыштырмалуу. Кичүү кызым буюрса ошо ырдайт окшойт. Жакшы ушундай эмеси бар, талант кичине байкайм да. Демек, жолдошум да ырдайт деп калдыңыз, кызыгат дедиңиз. Ооба, жолдошум да ырдайт. Өзүмдүн тай жагым дагы атам, апам, эжем, сиңдим, мен канча туугандарым болсо ошол баары эле ырчы да. Чогулган жерде баарыңар эле ырдап отуруп калат. Бизге мындай ырчы чакырыштын деле кереги жок, өзүбүз эле өзүбүз жыргап, маанайыбызды көтөрүп жыргайбыз. Эң сонун экен, ошондой нерсеге эмне жетсин. Бирмет, мына ушинтип биздин эфирибиз аягына келип калды. Сизге чоң рахмат келгендиңиз үчүн. Бул бизден сизге белек болсун. Ой, чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен, кыздарыңыз менен чай ичип коюңуздар. Дайыма жакшы күндөрдө жолугушуп туралы. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Чакырганыңыз үчүн дагы чоң рахмат. Сиздер ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.